О, Кудай, карагылачы. Жараткан Аллах Тааланын кудурет күчүн карагылачы. Буга чейин биз асмандагы айдын сырын билип келгенбиз. Бирок биз андан ары Юпитерге жакындасак эмнелерди көрөбүз. Мына бул Юпитердеги уюкту байкадыңарбы? Кири парча болсоганда тозоктун бороонундай болгон чагылган чапкындар, жүрөк үчүн алган кислоталуу жамгыр. Мынакей дал ушул планетага биз азыр саякат жасайбыз. А эгерде ары карай турган болсок анда биз Сатурн планетасын көрөбүз. А эгерде биз азыр Сатурн планетасынын шакекчесине жакындай турган болсок, ал шакекче мына дал ушундай чоң-чоң таштардан турарын мурда билчү элеңер. Асманда жылдыздар арасында муздан турган күндүн бар экенин билесиңерби? Галактика. Миллиарддаган жылдыздар. Баарыбызды кызыктырып келген космос ааламынын таң калыштуу кубулуштары. Көргөндөн көрелегибиз көп демекчи. Бүткүл ааламдагы планеталарды карай турган болсок, анда сиздин бул жашоодогу эң чоң көйгөйүңүз планеталардын жанында чымындын канатындай кыпкынчалык дагы болбой калат. Ооба, сиз туура эле уктуңуз. Космос ааламын кое туралы. Эгерде биз Жер планетасын эле карай турган болсок, анда көзгө көрүнгөндү кой, көзгө көрүнбөгөн микроскоптордон тарта курт кумурскаларга чейин туура өз оокатын кылып жүргөнүн көрүп, аларга дагы таң кала жакаңды кармайсың. Ал эмес, мына ушул күнгө чейин кандай гана жаныбарлар жер бетинде жашап өткөн. Биз адамзат мына өзүбүздүн кичинекей эле жер планетабыздагы таң калыштуу кубулуштарды алигиче иликтеп, изилдеп бүтө элекпиз. Аалам ушунчалык табышмактуу купуя сырга толгондуктан адамзат эми гана өнүгүп, эми гана жаңыдан гана биле баштады. Албетте мунун баары жалгыз гана жараткан Аллах Тааланын кудуреттүү зат экендигинен кабар берет. Бул биздин ай. Hazır biz kosmoска болгон саякатыбызды мына бул жакында турган кошунабыздан баштайбыз. Себеби дегенде ушул күнгө чейин биз айдын аркы бетин көрө элекпиз. Канчалаган кылымдар бою мына бүгүнкү күнгө чейин ай дайыма бизге бир эле бетин көргөзүп айланып келет. Өзүнүн огунда кылгыра чимирилип сызган жердин спутниги. Мынакей, так ушул жерде биз азыр жашап жаткан кезибиз. Жердин канчалык ылдамдыкта сызып чимирилип айланаарын билесиңерби? Биз мына дал ушул жердин таң калыштуу кубулуштарындагы байкабай эч нерсени сезбей, жердин үстүндө беймарал жашап келет экенбиз. Ай менен жерди биз көбүнчө жакшы эле билип калдык. Бирок эгер андан ары карай турган болсок, анда дагы таң калыштуу планеталар бар. Ал планеталарды биз көзүбүз менен көрө албайбыз. Бирок асмандагы жылдыздардын бири мына так ушул планеталар болуп эсептелет. Биз азыр мына так ушул таң калыштуу планеталарга жакын кирип барабыз. Мынакей, так ушул таң калыштуу планеталарга кирип баруудан мурун жердин таң калыштуу кубулушун айта кетели. Ал эми бул жерде жердин кылдаттык менен жай гана айланып атканын көрүүгө болот. Чындыгында кандай экенин билесиңерби? Өзүңөр байкап тургандай, жердин айлануу ылдамдыгы, жердин чимирилүү ылдамдыгы саатына 1670 километр жүрөт. Мынчалык катуу ылдамдыкты элестетүү үчүн кадимки заманбап мылтыктан чыккан октун ылдамдыгын элестетип көргүлө. Ок канчалык ылдам учса, жер дагы мына ошончолук деңгээлде чимирилип айланат. Ал эч нерсе эмес, жер планетасы күндү айлангандагы ылдамдыктын канчалык экенин билесиңерби? Бул ылдамдыкты билүү үчүн баягы октун ылдамдыгын 60 эсеге көбөйткүлө. Мына ушундай катуу ылдамдыкта жер планетасы күндү чимирилип айланат. Мынчалык ылдамдыктын жанында биздин жашообуздагы эң тез учкан ылдамдыктар жөн эле бир нерсе болуп калат. Мынакей, биздин бул дүйнөдөгү эң ылдам аталган кадимки ок. Мына ошол октун ылдамдыгынан дагы 60 эсе тез учкан ылдамдыкты элестетип көргүлө. Мына ушунчалык ылдамдыкта бул жер планетасы күндү айланып сызып баратат. Мынакей, дал ушул күндү айланган жалгыз эле жер эмес. Мындан тышкары күндү айлангандагы бөтөн планеталар бар. Күндүн айланасында нечендеген жерден 10 эсе чоңдук кылган планеталар дагы бар. Алардын бири мына бул Юпитер. Юпитер таптакыр жерге окшобогон өзүнчө бир таң калыштуу планета.
алыстан караганда эле кандайдыр бир жүрөк үчүн алган таң калыштуу кубулуштарды байкоодобуз. Акырындап жылмышып агып аткан агымды көрүүдөбүз. Чар тарапка агылган бул агымдар эмне болушу мүмкүн дегиче эле аңгыча эле бул жактан бир башкача бир өзүнүн спутниги көрүнө баштады. Демек бул планетаны дагы ай сыяктуу бир спутниктер айланчыктап жүрөөрү байкалууда. Ал эми бул куюндай болгон ойдун эмне болушу мүмкүн? Келгиле, мына так ушул ойдунга кирип көрөлү. Я Аллах! Бул жерге кирип барганда эле кандайдыр бир газдардан эч нерсе көрүнбөгөн сыяктуу бороон чапкын. Бул жердин аба катмарлары ушунчалык бороон чапкындай болгон газдардан тургандыктан бул жердин чагылгандары дагы башкача чартылдап, өңү дагы бир башкача кубулуштарды көрүүгө болот. Мынчалык үрөй учурган коркунучтуу бороон чапкындан улам биз Юпитердин бетин көрө албай тургандайбыз. Куюн бороон чапкындай тарсылдап бир башкача өңдөрү менен чагылып аткан чагылганды жер бетинин чагылганына салыштыра турган болсок, анда 1000 эсеге күчтүүлүк кылат. Ал эле эмес, бул жердин чагылганы дагы ушунчалык деңгээлде үрөй учураарлык коркунучтуу экен. Кудай сактай көр, мынчалык коркунучтуу жерди өмүрүмдө көргөн эмесмин. Биз артка чыгып, сыртка кайтат окшойбуз. Юпитер планетасындагы бул кичинекей ойдун деле ушунчалык деңгээлде чоң бороон чапкын коркунучтуу кубулуштар болуп турса, анда биз алыстан эле карап сөз кылат окшойбуз. Өзүңөр көрүп тургандай, Юпитердин спутниги жалгыз эмес экен. Көрсө Юпитерди бир канча деген спутниктер айланчыктап жүрөт тура. Ал эми бул Юпитерди айланчыктап жүргөн спутниктер жердикине окшош экен деп таптакыр ойлогола. Себеби дегенде Юпитердин муну спутниктери жер бетине салыштырмалуу 10 эсеге чоңдук кылат. Эгерде Юпитердин кичинекей спутниктери эле ушунчалык чоң көлөмдө болсо, анда Юпитердин өзүнүн көлөмү канчалык? Азыр эле Юпитердин мына уюгуна кирип көргөндөй эле дал ушул Юпитердин уюгунун чоңдугу канчалык экенин байкап көрөлү. Ал эми силер кандай ойлойсуңар? Бул уюктун чоңдугу канчалык деңгээлде болушу мүмкүн? Чоң бир шаардай болушу мүмкүн дейсиңерби? Жок, бул уюкка мынандай жер планетасы толугу менен батып кетет. Эгерде жер планетасына салыштыра турган болсок, анда жер планетасы Юпитердин жанында кыпындай эле болуп калат. Мына көрдүңөрбү, Юпитердин канчалык деңгээлде чоң экендигин. Эгерде Юпитер ушунчалык деңгээлде чоң болсо, анда дал ушул Юпитерди айланып жүргөн спутниктердин чоңдугу жердин көлөмүнчөлүк эле бар экен да. Карагылачы, ааламда канчалаган ажайып таң калыштуу кубулуштар көп. Албетте мунун баары жараткан Аллах Тааланын кудуреттүү зат экендигинен кабар берет. Аягына чейин байкап, маани берип көрүңүздөр. Шумдук ТВ Production жаңы жылга карата жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Эгерде сиздин YouTube каналыңыз же болбосо Instagram баракчаңыз бар болсо, бирок акчаларды дагы да көптөн көп таап аштоо үчүн баракчаңызды өнүктүрө албай, подписчиктериңиздин санын көбөйтө албай кыйналып турган болсоңуз, анда биздин жакын арада өтүүчү гифке партнерлордун катарына кошулуп калыңыз. Эскертүү, кошулуп жетишип калуу үчүн орундар аз эле калды. Мына ушунун баары Аллах Тааланын бар экендигинин белгиси. Аллах өзүнүн бар экендигин билдирүү үчүн ушул көзгө көрүнгөндүн баарысын жаратып, аларга мыйзам киргизип, аларды баш ийдирип койду. Ал эми Аллах өзү бул жашоодо көзгө көрүнбөйт. Анткени бул жалган жашоо. Аллах Таала аркы дүйнөдө гана, чыныгы жашоодо гана, бейиште гана көрүнөт. Себеби бул жашоо өзү сыноо жашоо. Адамзаты дагы сыноо үчүн жаратылган. Бир гана сыноо үчүн. Эгерде Аллах Таала көзгө көрүнгөндө, анда бүт адамдар кааласа да
каалабаса да робот сымал намаз окуп калышат эле. Анда сыноонун маңызы болбой калат эле. Аллах Таала кааласа, бүт адамдарды тикесинен тизип туруп намаз окутуп коет эле. Эгерде бизди өз эркибизге койбой, ошол эле планета, күн, дарактар, периштелер сыяктуу буйрук аткартып койгондо, мыйзам менен намаз окутуп койгондо, анда сыноонун айырмасы жок болуп калмак. Сыноонун маани маңызы жок болуп калмак. Сынап көрүүнүн маңызы болбой калмак. Мына ошондуктан сыноо кылып эрк берди. Аллах сыноо жашоо кылып өзү көрүнбөй койду. Өзүнүн бар экенин билдирип туруу үчүн баарын жаратып койду. Өзүнүн бар экенин билдирип, баарын көргөзүп, аларды кызмат кылдырып койду. Азыр эмнени гана караба, кайсыл тарапты гана караба, жөнү жок, себепсиз жаратылып калган нерсени көрбөйсүң. Ар бир жаратылган нерсенин кандайдыр бир чоң мааниси бар. Бул жаратылган нерселерде Аллахтын керемет белгилери бар. Мына биз ушул белгилерди аңдап көрө алабызбы? Аллахтын жараткандарынан ар бирин карап, андагы сырларды, белгилерди көрө алабызбы? Андагы кереметтерди көрө алабызбы? Же биз көзү бар сокурларданбызбы? Кулагы бар дүлөйлөрдөнбүзбү? Көзү бар бирок көкүрөгү сокур болуп калгандарданбызбы? Ооз менен эле кудайлаган эки жүздүү адамдарданбызбы? Чындыгында адамдын колунан эч бир пайда келбейт. Аллах Таала адамдарды мага ишенем десин, мен Кудайга ишенем деп оозу менен айтсын, оозу менен жайгарсын деп жараткан эмес. Аллах Таала адамды сыноо үчүн жараткан. Адамды жаратып, өз эркине коюп, жана мөөнөтү бүткөнчө чектелген убакыт берип, оозу менен сүйлөгөнүн эмес, жасаган иштерин көрөйүн деп, мен ишенем деп айтып койсо болду деп жараткан эмес. Кылган амалдарын көрөйүн деп жараткан. Аллах Куран аркылуу эскертүүлөрдү берген, пайгамбарлар аркылуу жол көргөзүп берген. Кыл деп кыйнабай тандоо берип койгон. Анткени бул сыноо жашоо. Мунун баарысы бир гана сыноо үчүн. Убакыттын өтүп жатканында белги бар. Ал зымырап билинбей өтө берет. Ал убакыт азайып отуруп бүтөт. Ушул берилген убакытты туура пайдаланып кал. Бул убакыттын бир секундасы да артка жылбайт. Бир гана зымырап өтүүгө шашат. Бир гана түгөнүүгө шашат. Убакыт түгөнүүчү. Бул сыноо дүйнөгө жөн эле каалаганын ичип жеп жүрө берсин деп жараткан эмес Аллах Таала. Ишенеби, ишенбейби, тияка да баспай, бияка да баспай, орто жолдо эч нерсе кылбай жүрө берсин, эмнеге жашап жүргөнүн билбей жүрө берсин деп жараткан эмес Аллах Таала. Аллах Таала эч бир нерсени максатсыз жаратпайт, жана максатсыз жараткан эмес бул дүйнөнү, адамзатты. Аллах Таала берген эркиндикти, эч кимге бербеген эркиндикти ким кандай пайдаланып, эмне иштерди кылат экен деп сынап көрүү үчүн жаратты. Ошол үчүн адамды эркин койду, эмне кылаар экен деп убакыт берди. Убакыт өтүп жатат. Бул сыноо жашоо, бул жалган жашоо. Бул жашоонун бүтөөрү бар. Албетте бул сыноо бекеринен эмес. Сыноодон кийин чыныгы жашоо башталат. Сыноо бүткөндөн кийин адам сурак берет. Аллахтын улуу соту сурак күнү күтүп турат алдыда. Бул дүйнөдө каалаганын кылып, каалагандай басып, каалаганын ичип жеп, каалаганын сүйлөп, бирөөгө жамандык кылып, күнөө иштерди жасап,
аягында жөн эле жашоо бүтүп калбайт. Кыямат кайым деген мына ушул күн. Бул күндөн эч ким эч жака качып кутулбайт. Бул сыноо жашоодо баардык кылган иш-аракеттер үчүн жооп берүүчү күн бар алдыда. Ал күн өтө оор, өтө коркунучтуу күн. Күнөөкөрлөр үчүн жан чыдагыс азап күтүп турган күн ал күн. Кыямат күн, сурак күн. Күнөөкөрлөр үчүн түбөлүктүү тозок оту күтүп турган күн. Ар бир кылган ишке жооп берүүчү күн. Ошондуктан күнөөкөр болуудан сактаналы. Эртеңки сурак күнүнөн коркуп, эсибизге келели. Аллах берген убакытты, Аллах берген эркиндикти туура пайдаланып калалы. Мунун баары Аллахтын сыноосу. Аллахым мага намаз окууну насип кыл деп коюп эле башка жумуштарды кылып жүрө бербейли. Бул жөн гана шылтоо, бул деген жөн гана жалкоолук. Курсагың ачкан кезде тамакты насип кыл деп эле жейбиз. Ал эми намазга келгенде насип кыл деп жүрө беребизби? Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.